Урматтуу Толкунбек мырза, айтыңызчы, сиз эмне себептен вице-премьерлик кызматыңызды таштап кайта Улуттук банкка баратасыз? Урматтуу Рыскелди Чыныбаевич, сурооңузга рахмат. Чыныбекович. Чыныбекович, кечирип коесуз. Сурооңузга рахмат. Мен вице-премьерликтин жумушунан кетип аткан себеби мага Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков сунуш берди. Ошентип Улуттук банктын төрагалыгына барасың деп, мен ушул сунушту кабыл алдым. Мындайда, сизге сунуш берди. Мындан 2 ай мурун эле сизге сунуш берип, биринчи вице-ликти менен бардыңыз эле. Андан кийин көп өтпөй кайта вице-ликке жылдыңыз. Мындайча айтканда, бийликтин эрке баласы болдуңуз да. Анан ушул өзүңүз кандай ойлойсуз? Ушул оор кырдаалда өкмөттү таштап, кайта башка табышты кетип калганыңыз. Сизге чоң ишеним көргөзүлгөн Сапар Жумакалович тарабынан. Чоң ишеним көргөзүлгөн. Бирок сиз дегеле биринчи вице катары, кийинки вице катары бир ишиңиз менен көрүнө алган жоксуз да. Бир ишиңиз менен көрүнө алсаңыз. Болгону бир баягы Баңгизат жөнүндө айткан анекдот аралашкан сөзүңүз менен эске албасаңыз бир иш менен көрүнө алган жоксуз. Эми кайрадан Улуттук банк бардыңыз. Мен таң калам да ошо кадровый бийликтин кадр саясатыначы. Сиз таза эле же сизге Улуттук банкты 49 жылга эле арендага бериш керек болуп калды, кызыл китеп жазып эле. Кулматовго бажы кызматын берейик. Айланып эле ушул жумушка келе бересиздер. Айланып жүрчү эмне сизден башка банкир жокпу Кыргызстанда? Анан чоң ишеним көргөзүп ушул жерден шайлап бердик эле биринчи вице-лик, андан кийин вице-ликке бардыңыз. Кайта эле сизди эле шайлап отурабыз да. А бирок сиз ишиңиз менен көрүнбөй эле баягы эрке талтаң болуп, көпөлөккө окшоп гүлдөн гүлгө тандап эле жүрөсүз да. Рыскелди Чыныбаевич. Чыныбекович, мен фамилиям тилиңиз келбесе айтып эле коюңуз, мен таармайм эле. Рыскелди Чыныбекович, кечирип коесуз да. Сиз эми берген суроону аны жогорку кеңеш сиз өзүңүз баа бересиңер да. Мен биринчи вице-премьер болуп өкмөттө барганда мага койгон талаптардын баары бүтүрдүм да. Быйылкы жылын бюджеттин өзгөрүүнүн сиз өзүңүз кабыл алдыңыз. Эмки жылдын бюджеттин божомолу кабыл алынды. МВФ менен переговор бүттү, мына жакында акча түшөт. АБР менен переговор бүттү, жакында акча түшөт. Всемирный банк менен переговор бүттү, январь айында келет да. Мени эми Улуттук банкка бара турган маселе бул премьер-министр менен макулдашылган. Бул Сапар Жумакалович өзү колдоп, бул фискальный жана денежно-кредитный политика мамлекеттин эки политикасы эле бар да. Ошо Улуттук банктын монетарный политикасы түзмө-түз фискальный политика менен бирге иштебесе, анда экономикабызда өнүкпөйт да. Ошондуктан урматтуу Рыскелди Чыныбекович. Түшүндүм, анда сиз эмес, бийлик сиздин ушу банкир болушуңузга муктаж болуп турган турбайбы? Рахмат.